Май емес та, май деген радуга болот да. Бул деген мына чаң. Көлдүн үстүндө чаң. Чаң болот мына. Май жок көрдүңбү? Муну үйлөтсөң, муну аралаштырсаң дагы майдын өңү кетпейт да, бул жерденчи. Колуңар майланышкан жок? Мына кол майланышкан жок мына. Маалымат боюнча мынакей ыкчам түрдө экотех инспекциянын кызматкерлери, инспекторлор мына ыкчам түрдө келдик ушу жерге. Жанагы май куюлду деген интернет булагына ушу чыккан жерге келип азыр мынакей текшерип карап атабыз. Ал боюнча май куюлду деген толук так маалымат эмес. Бул анткени бул жерде азыр өзүңүздөр билгендей жаздын күнү жаз күнү болуп аткандыгына байланыштуу өсүмдүктөр, чырканактар, бактарактар чаңдашып, жалбырак ачып, өзүнүн баягы жалбырак чыккан, өзлөрүнөн чыккан чаңдарын ушу көлгө ташталып, көчөгүн анын үстүнө көчөгүн шамал болуп турганда, ошо шамалдан ушу көл жакка учуп, алар кайра ушу кайра жээкке чыгарып аткан мезгилинде тартылып калган сүрөттөр экен. Ага карабастан биздин экологиянын айлана чөйрө коргоо башкармалыгынан лаборатория келип мынакей анализдерин алып атышат. Бүгүнкү күндө бүгүн алып кечке чейин же эртеңкиге чейин бизге анализдин жыйынтыгын берет. Анан эгер май болсо башкача, бирок бул жерде азыр текшерип карадык. Эгер май болсо, май ар кандай түрдүү светте май болуп акмак да, көлдүн суунун үстүнөн түрдүү светте акмак. А бул жерде агып аткан агымды көрдүк, ушул майдын агымына окшош экен, бирок колубузду салып аралаштырсак, бул чаң болуп аралашып агып атат да, көлдүн түбүнө түшүп атат. Май болсо үстүнөн калкып, ар түрдө түстүү свет менен акмак да. Бул майдын эмеси эмес. Анан мен айткым келет эле, бул көлгө эч кандай коркунуч жок. Муну биз биринчи эле жолу көргөн жокпуз бүгүн. Ар дайым биз көлдүн үстүндө же болбосо мынакей браконьерликке каршы рейдтерге чыкканда жаздын күндөрү биз мындай нерсени көп көрөбүз. Айрыкча ушу аба ырайынын бузулуп, алмашып кеткен убактарда, ошол убактарда көп ушундай сулчулар пайда болот да. Анан мынакей мен азыр айткым келет, мынакей артымды көрүп атасыздар, мынакей көлдүн үстүндө турабыз, ушу Капризе салуу жайында. Эң көп көлдүн үстүнө чыкчу мынакей теплоход бул убакта уже көлдүн үстүндө жайнап калчу. Бүт теплоходдордун баарын тең кыдырып, оперативдүү түрдө балдар баарын тең теплоходдордун от алдырып, скутер, катерлердин баарын тең от алдырып, майларын баарын текшерип, бир май тамган баягы подозрительный эчтеке көрүнгөн жок. Ал жерден көлдүн үстүнө 2 күндөн бери теплоход чыга элек, бир да катер чыга элек, бир да скутер чыга элек азыркы күн. Бул жөн гана ошо көлдүн үстүнө түшкөн чаң. Здравствуйте. Надо было, знаешь что, Сергей? Надо было, то, что вы видели, щупали. Надо было составить Вот он же видно, что там частицы, даже такими глазами, как у меня. Начало августа. Вот эти же пятна, помните, на озеро выйдешь далеко, и все там есть, и стаканчики. Цветут. 18. 18? Так можно купаться? 18 градусов? Да. Почему тут термометр нельзя? Я не знаю, где скажут, сейчас будем смотреть. Что, все здесь отобрали, да? Да. Это был полоса. Бензин урып бактык. Скутер. Теплоходдор чоки телефон алды. Пуш болот эми. Интервьюну кайсы жерде атасыз?